алар айтып атышат, эгерде документтери туура болсо, закондуу түрдө иштеп атса, аларга эч кандай проблема жок. Жана 10 жылдан бери, 5 жылдан бери барып алып, визасы жок, законсуз жүргөндөрдүн баарын алар депортация кылып атат. Экинчиден болсо, жанагы күрөө койгон боюнча биз азыр америкалык тараптар менен сүйлөшүү баштадык. Биз айттык, эгерде эми америкалык тараптар дагы жанагы жогорку деңгээлдеги контакттарда, башка биздин деңгээлдеги контакттарда сүйлөшүүдө биз айтып атабыз да. Алар дагы айтып атат, биз гуманитардык байланышты өнүктүрөлү, англис тил окугандар, университет окугандар көп болсун деп америкалык тарап өздөрү айтып атат. Бирок бир четинен монда миграционный процессти мындай катуулатып атат да. Ошондуктан алар дагы өзлөрү ойлоныш керек. Эгерде өзлөрү жанагы мисалы үчүн биздин зарплата $40,000 болсо, анда 15,000 залог койсо болот. Анан биздин зарплата $1,000 ашпайт, андай кандай кыласыңар деп биз дагы азыр суроо коюп атабыз. Мындан ары биз сүйлөшүүнү жүргүзөбүз.